aytқандай, ашық елек сандықта бұсыл елек тұлдыз бар. Қарындағы боланын хан болорын, кем біріктір бешіктей боланын, бет болорын, кем біріктір дегендей. Жекеле қырғыз халқы емес, бордош bir туған, қазақ, тәжік, ұйғыр, қарақалпақ, туған тілдерінде өз тіліндей сайға шыққан қош жұлдыздар. Мыңдан тұттыра елі жұмырда өкі қолғармашып, өнер сексіле Қадырман қалайық. Андымыз 70 жасқа келішкен Қырғыздың сыйлығы, құты, қош жұлдызы Сейітқазы ағамыз менен қойсын жекемізді сахнаға шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Көп жерге точка uyuşturup koyduk hele. Başka yerlerde de konsept veririz. Sizler toyulanta belgili. Biz bak hele geliyoruz. Hayır ne? Karak kanala gel. Koyalım karak koyma. Bırakın Batu arkadaşlar. Seyitqazı ağam bilen koyuşleşen 7 yaşında büt düğününün bulunguçların kıdırağız dep ketken boyunca buna 70'ge çıkıp kalışıptır. Bu çuda bendelerin ardından atlangan boyunca dini, tili bölüp Moskva'nı, Tbilisini, Karakalpaktı, Almatan'ı, Taşkent'i değil koyça ayıp otursa barbagan geri kalpakmışsa da önce değil. Oşendik 7 yaşından 70 yaşa çeyin düğünü kıdırgan bugünkü toydun sebepkerleri elimizin sıymığı, elimizin koş yıldızı Respublikanın el artisti Seyitqazı Andabegoğlu Cana Respublikanın emgek sinirgen artistkası
Koştu kutluklar. Dağıldı sizge bir arnavur жазған екен. Ошону койсын эжемдин ырдап жүргөн обону менен bir ырдап койсок кандай болот? Туурабы? Sizlerdi sahnaga çakırabız. Kelingizler. Бүгін талантты адамдарыбыздың супарасы болған сахна бети өзінің айкөлдігі менен ала тоодой кызмат өтөшкөн Сейитказы Амдабеков бабабыз менен Койсун Карасатова эжебиздин элестетүү мүмкүн эместир сахнаны. Бармактадай тайдан баш кошуп Мүлдө Кыргыз эли менен коңшулас республика элин бүгүнкү күнү дагы өз таланттары менен күлкү шатка бөлөп келишүүдө. Сарайсеп салып бул кош таланттардын бараңдуу өмүр жолуна кайрылса. Сейитказы Амдабеков 1925 жылы Атбашы районунда Акчар кыштагында туулган. 1937 жылдын май айларында Дарындагы музыкалуу драма театрында өздүк көркөм чыгармачылык ири менен
катышуучуларынын областтык кароосун өткөрүлүп, анда Ак Башы районунан келген жаш талант Сейитказы Андабеков да катышат. Ушул эле кароо конкурсуна Кыргыздын белгилүү куудулу Термечиковдун Кантың бар, Марусия, Балдыбаевдин Кызыл жоолукчан, Кыргыздын элдик бийи кыз жигитти аткарган. Элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Андабековдун чыгармачылык жолу ушул жыл башталган. 1943 жылы 16 жаш курагында душмандан ата мекенин коргоого аттанды. 1946 жылы Сейитказы Андабеков туулган жерине кайтып, келери менен Тянь-Шань областтык музыкалык драма театрында алгач жаш актер катары эмгек чыйырын баштады. Алгач драматург Шүкүрбековдун «Менин айылым» аттуу комедиясында тракторист Акматтын ролун аткарып, таланттуу чеберчилиги менен ролду өз чегине жеткирип, өнөр уясынан өз күнөгүн алган. 1901 жылы Бурдагы Призывайс Каракол шаарындагы областтык драма театрына которулуп, анда 10 жыл бою эмгектенди. Бул жылдары Кыргыздын көрүнүктүү режиссеру Абдыкадыров жана актер режиссер тажрыйбалары жана табылгаларына ээ болду. Өмүрлүк жары Койсун Карасартова менен дуэттик аткарууда уйгур элинин Алмукан жетишти. 1964 жылы театрдагы чыгарма ардактуу наамга ээ болуп келе жатат. Драмаларынын 40тан ашуун каармандарынын образы бар. Ал жараткан Өзбек Төшевдин Шайтан кызынан Мамалактын, Турусбековдун Шүкүр Балбандын, Казак элинин улуу жазуучусу Ауезовдун Айман Шолпан комедиясында Жарастын коммунизм колхозунда туулган. 1933 жылдан баштап 1938 жылга чейин ошол Кара Суу мектебинде окуган. Ошол эле сахнага биринчи чыккан ролу Токтобаевдин хоккейдин образы түшкөн. Ушул эле режиссердун эмгегинен жаралган Жантөшевдин Курманбегинде Айганыштын образын жаратса, Эшманбетовдун Сарынчы Бөкөйдө жеңенин ролун жана башка ролдорду аткаруу менен көрөрмандык кадыр-бакытка ээ болгон. 2001 жылы Ысык көл драма театрынын чакыруусу боюнча иштеп, андан кайтадан чыгармачылык жан дүйнөсүнүн көптөгөн ийгиликтерине татыган. Койсун Карасартова Советинин Ардак грамотасы менен сыйланып, 1979 жылы жергиликтүү шаарда Кыргыз СССРнын эмгек сіңірген артист деген ардактуу наамга татыган. Көптөгөн кыйынчылыкка карабай, чыгармачылык изденүү жолунда Сейитказы Андабеков агабыз менен Койсун Карасартова эжебиздин 70 жылдык юбилейин куттуктайбыз. Кош жылдыздай кол алмашып, жанашып, Кутман урап коштоп келди бакыт ачып. Мына ушундай ол тууралуу жаркырап, Кудай болду күндөрүбүз көп болду. Кудай болду күндөрүбүз көп болду. Кылайын чыгармачылык жолдорубузду азыркы жаш таланттын ээлерин улантайбыз. Арын облустук мамлекеттик администрациясын баш. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу Сейитказы ага, урматтуу Койсун эже. Негизи ушул биздин Нарын драма театрында көп эле тойлор өтүп эле, көп эле жакшылыктардын күбөсү болуп атабыз. Бирок мен чынын айтайын, ушундай зал толуп, зал эмес, мына белек берүүчүлөр мына сценага толуп кеттик, мен мындай тойду чынын айтканда көргөн эмесмин. Бул да болсо ушу силердин талантыңарга да жолу. Бул да болсо ошо силердин кош жылдыздай болуп деп жанатан бери сөз айтып атат. Ошол талантыңарга таажын болду деп ойлойм. Эмне дейбиз? Сиздердин тарыхыңар, сиздердин өткөн жолуңар бул нарын эле драма театрында эмес, менин оюмча кыргыз искусствосунун, кыргыз маданияттын тарыхы. Көптөгөн жакшы образдарды жараттыңыздар. Сиздерди мисалы мына нарын эле эмес, бүт Кыргызстан ушу биз бала кезибизден сиздердин ырлар менен, ушу сиздердин ойногон образдарыңыздар менен чоңойдук. Эми мен бул жерде аябай көп киши сүйлөгөн атат, мен көп сүйлөбөйм. Сейитказыга мынабу биздин папкабызда Бейшим Молотбек өзү келем деди эле, азыр бүгүн бир шарттар менен келе албай калды.
ушуну bir кабыл алып коюңуздар. Ушул папканын ичинде биздин сиздерге болгон сүйүүбүз дагы, жылуу сөздөрүбүз дагы, урматтообуз дагы, жылкыбыз да ушунун ичинде. Урматтуу муктон балалар, урматтуу биздин келечектеги ээ болуучу жаш жеткинчектерибиз, урматтуу Сейит Казым айке, урматтуу Койсун эже, мына бул эжени аганы мен мындан туура 40 жыл мурун Чүй районундагы 11 жыл айылында сүйбөгөнгө сүйкөнбө деген bir комедиялык bir музыкалык концертти мындан 40 жыл мурун көрдүм эле. Тус насип буйруп, мынакей буйрук айыл жок экен, мына бүгүн 70 жылдыгына юбилейине катышып отурамын. Мен өзүмдүн дагы дөөлөттүү адам деп сыймыктанып атам да. Эми бул эженин аганын жасаган жумуштары жана эле драмалык искусстводо болбосун, бул Кыргыз Республикасынын, Кыргыз мамлекетинин мурдакы эстирдин искусствосун, ушунун алпы деп бекерин айтып жүргөн жери жок болсо керек. Ушул юбилейге байланыштуу Сейит Казым айкебиздин Койсун эжебиздин эмгегин эске алып, президенттин чоң тапшырмасы бар. Жакында өзүңүздөр билесиздер, Манас атабыздын 1000 жылдык юбилейин өткөздүк. Ошондо Кыргызстандын Республикасынын биринчи сыйлыгы болгон, сыймыгы болгон, өзүңүздөр билген Манастын атабыздын эпосунун 1000 жылдыгына арналган юбилейлик медаль берилет. Муну Сейит Казым Амдабеков айкебизге жана эжебизге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кымбаттуу нарындык туугандар, аксакалдар, эжелер, бүгүн ушундай абдан чоң той Сейит Казым абабыздын Койсун эжекебиздин жакшынакай мааракелик тоюна катышып, ушунчалык көп адамдар келип турганда мен чын жүрөктөн кубанып, чын жүрөктөн мен сиздерди куттуктайм. Сейит Казым аба, ушу сиздин драмада болобу, же болбосо ободуңуз ырыңызда болобу, канчалаган элди, канчалаган журтчулукту республикада бүткүл Советтер Союзу болуп турган мезгилдерде Өзбекстанда, Казакстанда жана башка жерлерде жүрүп, канча кишинин көңүлүн алып, жүрөгүн ээритип, жүрүнгө жеткирген сиздин обондоруңуз, бийлериңиз ушул бүгүнкү күнү мына элдин атынан, журтчулуктун атынан ушундай чоң той байланып атат. Мен бул жерден чоң созуп айта бербейин. Тоюңар той кылансын, ден соолугуңар чың болсун. 70 жаш деген оңой жаш эмес. Ушу мезгилге чейин бийлеп ырдап жүргөн бул мындайча айтканда бул нарындын жылдыздары. Мен айтат элем бул Кыргыздын жылдыздарысыздар. Сиздерди Кыргыз элинде тааныбаган эл жок, журт жок. Сыйлабаган, үйүңөрдү укпаган, ырыңарды, обоңарды сүйбөгөн, бийиңерди көрбөгөн Кыргыздын баласы жок болуш керек деп эсептейм. Сизге чоң ден соолук. Сейит Казым аба, Койсун эже, Чопонбек Базарбаевичтин мен сиздерге айткан сөздөрүн айтып кетүүгө уруксат этиңиздер. Чопонбек Базарбаевич өзү азыр Москвада мага абдан табышташты. Сепемди Койсун эжени барып туруп, эттерден өп, таанышпасын, мен кийин да болсо келип туруп тоюна келип куттуктап кетем. Эч кандай таанышпасын, шарт ошондой болуп калды. Сиздерден кечирим сурап, Маданият министрлигинен өкүл катары мен жиберип отурушат. Азыр болсо ошол Маданият министрлигинен бүт каалоолору мына папкада Чокендин сизге жиберген белектерин тапшырып уруксат этиңиз. Андан кийин өзү театрдын. Сейит Казым Амдабеков менен Койсун Карасар той жөнүндө алдыдагы жолдоштор айтып өтүштү. Бу кишилердин тарыхын жазыш үчүн дагы көп калем керек, көп убакыт керек. Тарыхын айтыш үчүн. Эми Сейит Казым менен мен 34 жыл бирге иштедим.
koysune kömünün. Bu sarkara döksün, kızara zortosun deyip. Köyde işi bugün getirmişke çıktı da. Bırak Seyit Kasım'ın koysunday kişiler çamda kuyruklu yıldızday olup görünü de gelir. Buna bugün çamda göründen kuyruklu yıldızday olup koysune denilen Seyit Kasım görünüyor. Yani bu da köyünün yaşlılığı olsa da canımız birge kurdaş olup kalganmız. Köpçülük ilk işledik. Aşılı da tatlılı da birge tattık. Bir de Akçay Arpa'da, bir de Kazakistan'ın kumduğu ısık çölünde, bir de suda, Aşkbel Kuzul'da birge girdik. Kıynaldık, kıstaldık. Asıldı da birge tarttık, azaptı da birge tarttık. Yine mintik sepem geçmişke geldi. Ben pensiyaya çıktım. Ökövüz birimizin sırrısı jakşı bilgenlikten, ökövüz yolda durup, kuda söylep olup, birimiz kızımızı verip, birimiz kelin kılıp, şunday oldu. Seyit Kazı benim dürtürgan kudam. Benim ulu kızımdı, Seyit Kazı'nın ulu balası Kuançbek Yürüngen. 4 neveremiz var, ökövüzün ortalıktan. Yemi taraftaydı vermeydik. Yemi sepeminin koysunecenin ömrü, dağı 80. yılı gelip dağı Uşulgalı Oğuz'taytanık. 90. yılı gelip dağı, hem 300 yılda dağı kütük buralık dağı. Dağdan geçeyim. Narındağı nomur 93-546 asker bölüklerinin komandirinin orunbasarı Kapitan Gencebayev. Motorlar, apar, aramızda oturum işlerinde bir uzun ömür yok. Baktalar olmamızı alayım. Ama bizden askerlik kolektiften anca bile var ile takdir okuyalım. Çağlı Porto Mektebi'nin direktörü Kırgızistan 60 yıldır Akpınar Mektebi'nin öpülü konuşmasına çıkıyor. Baktıgalay, Kırgız elinin ulu talantları Seyit Kazı Cezdeviz gülen eceviste uşul 60 yıldır Akpınar Mektebi'nin kolektifinin atından Canlındu salam aytıp kutuktap oğanlar ruhsat ettiğimizde. Jana özümüzün arkasında kutuktap, janakı kamçı ve jana atbaşız dostlar at beri atışat. Biz bolsa oşul atlar karıp ketkende kiyimine turganday tay örelim dep çektik. Kayın Cürt'ün ardından Kaldı Veci geldi. Kımbatlı Kudagay, sizlerge бүгүнкү 70 жылдыгыңыздар менен Турусбек уулубуздун Кайын журтунун атынан жалпы куттуктайбыз. Мындан арыда узак жаша ошол уулуңуздардын убайын, урматын көрүңүздөргө биз тилектешпиз. Ошону менен биз бирге ошо ат келген кишине белеңизди тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Dumanların altından Kırtıvan Nisan'da ve Kırtıvan verdi. Bir dakika kalbisi çok okey. Aytır melek söyledi.
bu işimiz fazla gitmiyor. Vurgan uruklar, alıstan kabartan kırgan kudası öktü. Şu ismin birinci atağı Sandıbek, ikinci atağı Seyit Kası. Enez koysun, olup kalgan isti karbiyalap, üçüncü darajaga жеткирген akıl nasatını aytıp, nevere ömrü çövrelerde çekmek Türkler atar. Bu kişinin 70 yaşlık toyuna biz uşunçalık sistemden gelip, hurmatlap, sıylap, halayet kar, şu toydu tosu oturganımızlarga biz çok tüm güröktep burasımızды bildiremiz. Uşun apabız menen atabızdın 70 yaşka çıkıp, ökörü biri ısır suuktlarda birge boluşup, birim-biri şunçalık sıylaşıp gelgen 50 yıllık altın toydağı yana 70 yaşka çıkıp, bundan arkı dağı 80 yaş, 90 yaş, jana en akışı 99 yaşka çıkan torkolun toyun ötkörüp, andan arkı 100 yıllık maharetesin yaraşımanları, janağı ayırları kurbanlarının altından şun ağırlıkta özümüzün şu bir buna kamçımız durat, altımız kosa tiyakta durat, tiyakta kurbanlıktan varısı tiyakta televizyona tarlatta koşakta büyük duruşa, harika. Koşalarının altına, yana özümün altından, bir bölümün altına şu ağırlıkta bir yorgu. Buna kamçısı durat, altı tiyakta durat, İngilizce özümün ömürlük yazın altından gelmenlikler, ablavızda iyilecek, anlatıp verdik. Bunların